көп кардарларыбыздын мындайча айтканда ойго батырган нерсе бул куруучу балдар кайсыл жерге жайгашат жана ким ошол маселеге жооп берет дегени да. Эми биз ар бир объектибизде ошол объектинин жеке ситуациясына жараша чечип кете беребиз бул маселени. Кээ бир учурларда биз боз үй тигип атабыз кардар менен макулдашып, кээ бир жерде палатка тигип атабыз, кээ бир учурда времянкага кирип жашап туруп атышат балдар, же болбосо квартира бар болсо жакын жерде квартира снимать этип ошол жерде жайгашкан да учурлар болуп турат да. Эми аны ар бир объектинин конкреттүү характеристикасына жараша чечип кете беребиз да. Мисал катары азыр бул Манас айылындагы объектибизде андай мүмкүнчүлүк жок болгон себептен биздин куруучу балдар өзүңүздөр көргөндөй СИП панелден эле чакан өзлөрүнө мындайча айтканда үй ылайыктап алышкандагы азырынча ушул жерде кечкисин түнөп турушат. Жана бул үйдүн колдонуп аткан дубалдары кайра эле сиздин үйүңүзгө дубалга колдонуп кетет. Я пою, о боже, да, как ты на меня похож.